баарыңарды мына Эмилбек Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамралиев баштаган өкүлдөр Баткен облусунун чек ара аймактарында болуп, Баткен чек ара аймактарында окуялардан жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жакындан жардам көрсөтүп, 1 миллион сомдук жылуу кийимдер жана балдарга жаңы жылдык белектерди тапшырды. Баткендик биздин бир туугандарга Бишкек шаарынан жардам кылып, шаардыктарды чогултуп, Бишкек шаарынын тургундарын чогултуп, бизнесмендерди чогултуп, ушу иш чараны уюштуруп атабыз. 50 контейнерди Баткенде Капчыгай деген айылга жеткизебиз. 10-15 компания бардыгы тең келип жардам берип, мына 50 контейнерди мына азыр 16сын жөнөткөнбүз. Жалпы жонунан 28 контейнер кетип атат. Бул эми 2 комнат жылуу үй. Эми палаткада, боз үйгө караганда бул эми даяр. Вице-мэр Бишкек шаарынын жашоо. Сиздин кеңешчисиме келип ошо элдерди куттуктап жана буга андан кийин Мындан тышкары вице-мэр Бишкек мэриясынын атынан жардам иретинде берилген 500 000 сомдук сертификатты президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевге тапшырды. Өз кезегинде облус жетекчиси Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыровдун Баткен элине болгон камкордугун жогору баалап, элдин абалына түшүнүү менен мамиле кылып жатканына терең ыраазычылыгын билдирди. Баткен облусунун эли менен жана жетекчилери менен жолугуп, бүгүнкү күнү Баткен облусуна 1 миллиондук гуманитардык жардам менен Бишкек шаарынын атынан мэрдин Эмилбек Мырзакуловичтин демилгеси менен бүгүн Баткен облус администрациясына ыйгардык. Бул жылуу кийимдер жана ошол Бишкек шаарынын атынан 500 000 сом сертификатын тапшырдык. Жаңы жылдын астынан өкүлдөр келип биздин айылдын элине суруп атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин да окуя башталганда көптөгөн азык түлүктөр келди, акчалар келди, атайын чөткө акча. Бишкек шаарынын мэриясынын Кыргызстан боюнча эң көп түшкөн өзү Бишкек шаарынын мэриясынын бир күндүк эмгек акыларını биринчи которгондор Бишкек мэриясы болгон. Биздин борборубуз, биздин жүрөгүбүз Бишкек. Ошол жер өнүгүп, дайым ушул бизге бирибиз кол сунуп, ушундай жакшылык, ийгиликтер боло берсин. Сиздерге келген кадамыңыздарга Алла ыраазы болсун. Вице-мэр Жыргалбек Шамралиев мобилдик үйлөрдүн 13 данасы берилген достук айылында жашаган тургундардын абалы менен таанышып, балдарга жаңы жылдык белектерди тапшырды. Мына биягы. Айылда өзүңүздөр көргөндөй бир да үй калган эмес. Бизге жардам кылып мына 50 контейнерди бизге жөнөткөн экен. Дагы жаңы жылга кичинекей бөбөктайларыбызга кичине белек бешкек, дагы кийим кечеден жардам кылыптыр. Айылдын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Баары үчүн мына Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын мэринин жеке демилгеси менен шаарыбыздын ишкерлеринин колдоосу менен 50 дана жылуу мобилдик үйлөр жасалып, Баткен районунун тургундарына берилген. Сайфудин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.